Балам, сага жомок окуп берейинби? Ооба апа. Кел, кыргыз эл жомокторунан сага азыр ырыс алды ынтымак деген жомокту окуп берем. Качандыр бир кездерде акылман карыя болуптур. Анын 9 уулу бар экен. Бирок балдары атасы айткан акылды укпай, ар кимиси өз бетинче жүрөт. Ага сырт кишилердин баары күлөт. Чоңу кичинесин сабайт, кичинеси чоңуна акырай карайт. Биримдиги жок 9 баланын келечегин ойлоп, атасы абдан ойго түшөт. Бир күнү чал тоого барып үйүнө чоң тутам табылгыны көтөрүп келип, балдарын чогултуп алды. Кана балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүнчү. Мына бул табылгыны тобу менен сындыргылачы деди. 9 уулунун ар бири кезектешип күчүн сынады. Бууланган табылгыны эч кимиси сындыра албай, акыры шалдайып туруп калышты. Карыя табылгынын боосун чечип, эми бирден сындырып көргүлөчү деди. Балдары табылгыны ошол замат чарчут бөлүп, мына сындырдык деп мактанышты. Абышка балдарды отургузуп алып, нускалуу сөз баштады. Эгер ыркыңар жок болсо, душман силерди табылгыдай кылып сындырып коет. Ал эми бууланган табылгыдай бирдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл силерди эч ким майтара албайт. Менин айтаарым ушул деди. Ошондон бери балдар акылга келип, ынтымактуу турмуш өткөрүшүптүр. Кичүүлөрү улууларын угуп, бири-бирине жардамдашып оокат кылышат. Ырыс алды ынтымак деген сөз ошондон калган экен. Кана балам, жомок эмне жөнүндө болду? Карыянын 9 уулу жөнүндө болду. Карыя бир күнү балдардын ынтымаксыз экенин көрүп туруп эмне кылды? Тоого барып, табылгы алып келди. Табылгы деген эмне? Табылгы бул бадал өсүмдүгү балам. Мына ошону алып келип, бууланган боюнча балдарына сындыргыла деди. Бирок бир дагы баласы эмне кылды? Сындыра албай койду. Анан бууланган табылгыны чечип, бардык баласына бирден эмне кылды? Берди. Бергенден кийин эмне кылышты алар? Оңой эле сындырып салды. Анан эмне деди атасы? Мына балдар. Эгерде силер ынтымактуу болбосоңор, душмандар силерди дагы эмне кылат деди? Оңой эле сындырат деди. Ошондон кийин балдар акылга келип, ынтымактуу жашап калышат экен. Ырыс алды ынтымак деген сөз мына ошондон калган.